Баткен шаарында жеңиш күнүнө арналган иш-чара улуу ата мекендик согушта курман болгондордун эл эсине тургузулган эстеликке гүл чамбарларды коюу менен башталды. Жеңиш күнүнүн урматына өткөрүлгөн майрамдык иш-чаранын алкагында жыл сайын өтүп келген өлбөс полктун жүрүшүнө согушта курман болгон жана согуштан кийин көзү өтүп кеткен ардагер аталардын сүрөттөрүн уул кыз неберелери көтөрүп чыгышты. Бул менин атам Айтбаев Жалал 1919 жылы төрөлгөн, 2009 жылы дүнүйдөн кайткан. Согуштун ардагери. Ата менен сыймыктанабыз. Көп эрдиктери бар. Мен келин боломун. 97 жашка чейин жашады. Бардык өмүрүн ушу тынчтыкка арнады. Мындан ары заманыбыз тынч болсун, балдарыбыздын бактысы болсун, асманыбыз ачык, жергебизде тынчтык болсун деп тилейм. Бул менин эме бир тууган тагам болот. Сапаров Ормош Сапарович 42-жылы Ош областынан биринчи жолу барып учкуч болгон. Баягы истребителде иштеп, ошо 42-жылдан 45-жылга чейин согуш Берлинге чейин барган бул тагам. Рахман тагам мына 87 жашында өттү. Ошо өткүчө өзүнүн башынан өткөн окуяларын ошо согуштагы бүт болгон эмелерди айтып берчү эле, отурганда эле. Баткен облусунда улуу ата мекендик согуштун ардагерлери калган эмес. Ал эми 100гө жакын оруктун ардагерлери бар. Оруктун ардагерлери жеңиштин 78 жылдыгына улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин ордуна өлбөс полктун сап башында өтүштү. Бизди армияга жөнөтөм деп ойнотуп туруп, истарынан приказ келип, кызыл билет берип, экинчи сапар калтырды дагы, биз сонун тылда калып калдык. Кош айдадык, орок ордук, откош айдадык, сөйтүп тылда иштеп жүрдүк. Жеңиш күнүнө карата оруктун ардагерлери жергиликтүү бийликтин камкордугуна алынып, аларга ар тараптуу колдоолор көрсөтүлдү. Ошондой эле бир жолку акчалай жардам берилди. 90 ардагери калган бүгүнкү күндө облус боюнча, анын ичинен экөөсү Баткен шаарында. Бүгүнкү иш-чарабызга ушул Баткен району менен Баткен шаарынын ардагерлери катышууда. Мамлекет тарабынан буларга өкмөттүн атайын токтомунун негизинде ар бир жыл сайын бир жолку 15 000 сомдон акчалай компенсация берилди. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунан улуу ата мекендик согушка 20 766 жоокер аттанышкан. Анын ичинен 14 213 кайтпай калган. Ал эми улуу жеңишке жетип, өз мекенине кайткандар 6553 жоокер болгон. Баткен облусундагы акыркы ардагер өткөн жылы дүйнө салган.